Бул үй бүлө учурунда очур-бачар болуп кичине балдардын бактылуу күлкүсү чыгып турчу. Бирок 2 жылдан бери 6 баланын курсагын тойгузуп, аларды мектепке даярдап, эненин да, атанын да милдетин Ишенбек жалгыз аткарып калды. Ага жубайынын ичкиликке берилип, үй бүлөсүн таштап кеткени аргасыз кылган. Ошо энеси жок жаман экен. Ошончу да болбой карап атам баары. Ишенбек айылга өткөн жылдын күз айында келген. Ага чейин Токмок шаарынын четинде бирөөнүн малын багып, үй бүлөсү менен чогуу турчу. Арактын айынан энеси балдарын Токмоктогу балдар үйүнө да өткөрүп койгон. Атасы ага макул болбой балдарынын жанында болуу үчүн өзү жалгыз багууга бел байлап, Ишенбек өзү туулуп өскөн Кара Суу айылына көчүп келип, туугандарынын каралбай калган үйүнө кирип, убактылуу жашап жатат. Кырдаалга жараша үйдөгү түйшүктүн көбүн 12 жаштагы улуу кызы жасоого көнүп калды. Азыр атам менен бөөктөрүмдү кирин жууп берем, тамагын жасап берем. Чоңойгондо чоң кызматта иштейм. Атама чоң үй салып берем. Анын ичинде баар болот. Каржалган бүлө айылга жаңы келгенде айылдаштары тамак аштан жардам кылышкан. Бирок 6 баланын кийими менен тиричилигине керектүү оокаттар толук менен камсыз кылууга Ишенбектин чамасы жетпеген турмушка балдары да буш бүткөндөй. Мен футболдун бут кийими болсо, мен футбол ойномокмун балдар менен. Эшикте балдардын баары футбол ойнойт, мен өзүм бут кийим менен футбол ойнойн десем, бут кийим түшүп калат го деп корком. Ишенбектин 4 баласы мектеп жашында. Мектеп жетекчилиги да бул бүлөнүн жашоо шартына түшүнүп, колдоо көрсөтүп турат. Келгенде биз анын жанагындай социалдык шартын, жашоо шартын көрүп туруп, макулдашып, өз ара сүйлөшүп, административдик кеңешме кылып туруп, аларга жанагындай чектелген мектеп формасына талапты койгон жокпуз. Кандай форма, кандай кийими болсо, ошол кийим менен келе берсин деп, андан сырткары соцпедагогдор менен биргеликте башка окуучуларга да түшүндүрүп, буларды мындай кылбагыла, формаң жок деген сөздөрдү айтпагыла деп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Жар күтүп үй бүлөлүк турмушка карата кайдыгерлик мамиледенби? Айтор Ишенбек балдарынын туулгандыгы тууралуу документтерин убагында албагандыктан бир да баласына мамлекеттен жөлөк пул алган эмес. Эми гана күбөлүктөрүн алып, тиешелүү документтерин социалдык коргоо бөлүмүнө тапшырды. Ата конушуна жашоонун жалгыз бой ата катары жаңы барактан баштаган Ишенбек жазында ата-энесинен калган үлүш жерин иштетип, жалданып башка бирөөлөрдүн да малын багып, балдарынын жашоосуна жете турган каражат менен камсыз кылган жатат. Аны менен бирге ар бир баласын турмуштун ар кандай сыноосу менен оош кыйышына даяр жана чыдамдуу кылып тарбиялоо чечимине келди. Үй бүлөнү пландоо менен энелик милдетти аткаруу керектигин түшүнө албаган аялынын жосунсуз жорукка берилишине үй ээси катары өзү баш көз боло албагандыгына өзүн да күнөөлүү сезип, жекирген учурлары да жок эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.